Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум туугандар. Сиздер сурагандай чеке жерде жайлашкан, таза жайытка жакын, мына жайыт, сразу жайыт башталып кетет. Жайлашкан, тыпыйган кичинекей үй керек дегендерге сарайлары бар. Бир үй эмес, эки үй бар. Бир жерде эки үй бар. Бирөөсү жалгыз жакка турган үй. Ана турат, азыр алга чейин барабыз. Мына сарайлар бар, жерлери чоң, банясы бар. Мына алма бактары бар, мына алма бак. Мына жүзүм бак. Ризамат өсөт экен. Кошуналар бар. Бул үй, бул сарай эмеге караштуу эмес, бул сатууга мына забордон нары. Үйдүн сырты түнүккө менен жабылган. Азыр көрсөтөбүз. Азыр ичиден баштайын. Буюрса, бул үйдүн сатууга чыкканы мынакей прихожка башталды буюрса, мынакей. Ягда прихожка, мынакей. Мында летний кухнясы бар, мынакей. Көрүңүздөр туугандар, летний кухня. Дагы эшик. Туугандар, мынакей дагы эшик. Эми бул жерден баштап кухня мынакей. Бул кухня, газ плита бар үйдө. Мына котел бар, отопление. Бул жерде үйдүн ичинде водонагреватель менен, раковина менен жана туалет бар. Туугандар, бул ыңгайлуу шарттары менен мына эми зал, кире бериш зал. Туугандар, таза үй экен. Бул чоң үйдүн 4-чү бөлүк, 4 квартиралык үй. 4 квартиралык үй. Бир квартирасы мынакей жери менен кошо, дагы кошумча үй менен кошо сатылат. Мынакей спальный комнатасы, чоң спальный комнатасы бар экен туугандар. Мынакей көрүңүздөр. Кандай ыңгайлуу, таза. Эми бул эмеректерини кээ биркилерини калтырат, кээ биркисин алып кетет туугандар. Мынакей. Үй жылуу экен. Мынакей. Бул зал, мына спальня, бияк кухня. Кухня мынакей туугандар. Мынакей. Кухня, эми билинде сиздерге кухнядан зал, ар жагы спальня. Туугандар, азыр эми сиздерге көчөгө чыгып үйдүн сыртынан көрсөтөм. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул 4 квартиралык үй, бир квартирасы ушул. Мына жерде летний кухня кылып эме кылса болот туугандар. Азыр көрсөтөм. Эми бакты көрсөтсө, мынакей бак, үйдүн сырты мына. Көрдүңүздөр, түнүккө менен капталган, полный. Эми азыр сарайды ичини көрсөтөм, малканасыны. Мына жүзүм, мына Ризамат деген жүзүм бар экен. Мына двор, полный мына ушу. Двор бияга караштуу. Мына сарай, гараж. Карасаңыздар, сарайлар чоң. Анан мына үй дагы, мына ушул үй дагы ушул эмеге караштуу. Ушул эжеге караштуу. Бул үй сарай менен кошо. Анан жайытта жайлашкан, прям жайытка жакын. Бул айылда жайыты чоң. Мал кайтара турган жайыты чоң. Азыр мынакей банясы менен сарайды көрсөтөйүн, карасаңыздар, машалла. Бул сарайыны биздикилер переделка кылып, оңдоп, мынакей кандай жакшы сарай бар экен. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Азыр күн кирбей мынакей эми ачайын. Карасаңыздар, материалды. Биздикилер билет эмне кылышты? Бияка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 букка. Анан бул яма деген погреб экен. Мына жерде погреб экен. Биягына 8. Биягына 8 эмес, биягына 5 букка байланаса болот экен. 8ге 5. Биягы кандай экен? Биягы дагы кладовка экен, бирок менимче буну
сиздер башка нерсеге иштетсеңиздер болот. Туугандар, бул сарай деп да айта албайм, жакшы жер экен мындай айтканда. Жакшы жер экен. Бул баня мынакей туугандар. Банясы кадимкидей жыгачтан жасалган. Бажогу бар. Туугандар, эми мындай айтканда моңдуп жайтка чыгып кетсе болот да, мындай. Карасаңыздар, эч ким жок. Могу жерге малды кой берип, кайтарып кетсеңиздер болот нары. Азыр кошуна үйү менен кошо, экинчи үйү менен кошо, бирок ал экинчи үйү жалгыз жака турган үй. Жалгыз жака турган үй. Мынанын бир бөлүгү гараж экен. Көрдүңүздөрбү? Мына жагыдан терезеге чейин гараж экен. Азыр нар жагыдан киребиз. Ошон үчүн бул гаражды ишке салса болот. Азыр туугандар, мынакей отункана бар экен, дровяник. Бул капталынан баягы. Көмүрдү бастырып коюптур мынакей. Көмүр. 3 тонна көмүрүм бар дейт. Тактайларды кесип салып тур, көрдүңүздөрбү? Кандай материалдарды булар кесип отун кылып салат туугандар. Мынакей. Мына бул гараж. Гаражда эч нерсеси жок болсо керек. Эми кошуна үйгө кеттик. Бул кемпир малында сатып алган экен. Экинчи үйдү мынакей. Карасаңыздар, узун. Бет кыйла эле жер бар, 45-50 сотик жер бар. Мына дагы сарай бар экен. Бул дагы чоң сарай экен мынакей. Караңыз, көрсөтөт туугандар. Достор, карасаңыздар. Мына жерлерди караңыздар. Жайыт, сразу жайыт. Мына дагы бир сарай. Мына сарай бул кошуна үйдүн сарайы. Биякта ток кармайт экен. Бирок биздикилер билет эмне кылышты. Бул сарайдан мына перегородкаларды алып таштап, бука байласа болот. Бияка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бука. Биягына 4, биягына дагы 3 батат экен. Ошондо 15, нар жакта 15. Кенен эле. Эми мына сарайды көргүлө. Мына сарай мына үйгө караштуу. Жалгыз турган үйгө. Эски болсо дагы үй. Эмне болсо дагы эки үй менен кошо сатып атат. Мына сарайларды кара. Ана сарай. Мына көрдүңүздөрбү? Мына. Биягы дагы сарай. Мына. Көрдүңөрбү? Мынакей. Мына неме буюм экен, мен билбейм бул. Не буюм? Килтеген чоң сарай бар экен. Үйгө кирип кете турган жолу бар экен мына. Заодно үйгө кирип кетсе болот экен. Анакей үй эски болсо дагы таза сакталып тур туугандар. Таза сакталган үй. Мынакей. Карагыла. Ушул байлыктарды толугу менен үй менен кошо сатам дейт. Эки үйдү сарайлары менен. Ана спальный бар экен дагы биякта. Ошондо малчы менен өзүңүздөр келип, мына жерде сразу кошумча сарай менен мына. Мынакей. Көргүлө. Кандай керемет, Поливной шлангтар да бар экен мынакей. Көрүңүздөр. Бул сарайда 20 бука, нар жакта 10, 15, 30, 50 буканы кенен байлап койгонго мына сарай. Ана сарай, ана үй, сарай. Эми жерди карагыла. Бул үйдүн, мына үйдүн жери мына килтеген. Карасаңыздар, 1, 2, 3, 4. Азыр басабыз, Этот жер ушул участкага караштуу экен, карагыла мынакей. Карагыла. Азыр эсептесек бул
60-70 метрдей 80 метр экен да примерно. Мына үйдүн артын жагы жерлер да буга караштуу экен туугандар. Мынакей. Мына жер дагы ошого караштуу экен. Үйдүн бей чекесинде. И мына жерди карагыла. Азыр басайын десем бираз суу бар жок, суулай. Өтүгүн топурак болот. Төрпүштөк мына жерде кемиде мына жерде 30 соттук жер бар да. Мына жердин өзүндө эле кемиде. Мына үйгө караштуу. Ошондо мына үйдүн эки үйдү сатам деп атат туугандар. Алам десеңиздер. Жалпы биякта эсептесек бир 80 соттуктай жери бар. Жалпы эки үйдүн жери менен кошо эсептесе 80 соттуктай бар да. Карасаңыздар өтө ыңгайлуу. Туугандар, кимге кызыктуу болсо чалгыла, сүйлөшөбүз, алгыла. Да. Да, я зашел, там прилично, да, сохранили. Просто жили, а сейчас... Сохранили. Я тут жила, потом дети жили. А сейчас Да. уже территория большая. Ужасно терпи. Чего? Живи сегодняшним днем, не думай завтрашним. Не болей, не заболей. Хорошо, ты. Чем сейчас может не быть? Я с удовольствием вылезу поспасаться. У вас что, машины нету, да? Нет, машины нет. У внуков есть, у сына есть. Они приезжают сюда, да? Конечно. А мне зачем? Проведывают. Это соседская здесь в гараже машина. Ага. Соседская. Я Как понял. вы взяли? Ну да, как внуки приезжают, что-нибудь это. Праздник. Не забудь, как Хорошо. Баягы үйдүн бөлүгү мынакей. Бир бөлүгү бияктан бияга. 4 адамга салынган чоң килтеген кирпичтен салынган үй. Мына эженин үйү. Ичине кирген, тарткан үйү. Карасаңыздар, участкасын таптаза. Кандай гана эмелери бар. Керемет шарттары бар. Мынакей. Биягы жайыт. Эми көчөгө чыксак, көчө дагы жайыт да. Не бар дагы биякта, жайыт бар да. Көрүңүздөр мынакей. Мудан башталат, нары кете берет жайыт. Мал кайтарсаңыздар болот. Туугандар, ушул жайыты менен кошо жайыттын жанында турган үйдү баасы 830 миңге сатам дейт. Эки үйдү чоң жерлери менен, сарайлары менен даяр. Үйдө эмеректерин, кебирки эмеректери, калат кебиркилерин алып кетет. Эки үй бирөөсүндө келип дароо жашап кетсеңиздер болот. Жок болсо кемпир мартка чейин жашап турам дейт. Себеп отун көмүрүмдү түшүрүп койдум, үйүңөрдү сактап берем, алгандар болсо дейт. Алгыла туугандар. Чалгыла 830 миңге. Мен ойлойм эки үйдү ушунча сарайлары менен, ушунча даяр буюмдары менен ишти баштап кеткенге жайыттын жанында чеке жерде эч ким эч кандай кысым кылбайт. Өзү кылбайт эле, эми ар ким ар кандай өзүнүн немесине, деңгээлине жараша, өзүнү канчалык көрсөтсө ошого жараша мамиле кылат го. Ошондой туугандар. Дагы айтып кетейин, бул айылда жумуш жок. Кыргыз жараны алый берет, бирок азыркы учурда мыйзам алмашкандан кийин бир аз кыргыз жарандары өзү официалдуу турунда биякта жашаш үчүн иштеш керек. Бир ан жерде иштеш керек. Үйдү алый бересиздер, тоскоолдугу жок. Үйдү алганга, келип жашаганга 3 ай жашайсыздар. Андан артык сиздерге официалдуу турунда бир жерде иштеш керек. Менин сунушум, тууган уруктар болсо, жарандыгы Россия туугандар уруктар болсо, ошол туугандардын атына алып коюп үйдү. Анан ошол адамды суранып, кел сен бизди ишке алгын, ЛПХ ачкын. ЛПХ деген личный подсобный хозяйство ачтырып, официалдуу турда сен бизди ишке алып коюп, өзүң кете бер. Все, ошондой кылса болот. Анын жолдору да бар. Ошол
туугандар, сиздерди үйүңөрдү өзүнүн атына алып коюп, бияктан сиздерге жакын болуш керек да, ал кызганбаган, жакын ушундай туугандар болсо, албетте сөзсүз бул үйдү өзүңүздөргө алып калып, бияктан эмгектенип жашасаңыздар болот. Азыр бул мыйзамды жаңы чыгарып койду. Бир эле Россияда эмес, Кыргызстанда ошондой кылып койду. Кыргызстанда дагы чет эл жараны 3 ай эле жүрө алат, кийин Кыргызстандан чыгып кеткенге даяр болуш керек. Жок болсо анда иш, жумуш, эмгек келишимин түзүп, ал жакта кала турган болсо, эмгек келишими менен жашаганга, ошол негизинде жашаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал дагы биякта да ошондой болуп калды туугандар. Бул дагы тоскоолдук эмес, бунун жолдору бар. Азыр айтып кеттим, ошол жолуну 830 миңге алам десеңиздер, чалгыла туугандар. Буга чейин видео чыгарганбыз. Түнүккө менен капталган үй 700 миң турат. Ал баасы көп адамдар сурайт. Бул видеону мен тарткан эмесмин, бирөөлөр сураган, тартып өздөрү жөнөттү. Ошого баасыны койгонго жазылбай калган. Баасы 700 миң. Ал үй буга чейин чыккан видеодо. Бул үйдүн азыркы видеону тарткан видеодун 830 миң туугандар. Чоң жери менен ичинде акыбалын көрдүңүздөр. Кирип жаша. Саламатта болуңуздар.